Маникюр колдун тырмактарын гигиеналык, косметикалык максатта тазалап кам көрүү. Маникюрду 7-10 күндө бир жолу жасоо талапка ылайык. Атайын адис Айгерим айым бизге адегенде эски лактын калдыгын тазалоо процессинен баштап классикалык медициналык маникюрду көрсөтүп бермекчи. Негизи маникюр дегенде бизде көпчүлүк аялдар сразу лак коюуну элестете алышат, бирок андай эмес. Бул чистка, тазалоо, ашыкча мертвый клеткаларды алып салуу дегенди билдирет. Азыр бул кызга биз эски материалды алып жатабыз. Буну алгандан кийин биз таза маникюрга үстүнө лак коюуга даярдап маникюр кылабыз. Кокустан бир жерин кесип алса, суутектин өтө кычкылынын 30% эритмесине малынган кебез менен басып, анан йод сүйкөп коюу керек. Кош бойлуу айымдар үчүн дагы классикалык маникюрдун зыяны жок. Зыяны жок деп аталат. Эмнеге? Себеби дегенде тырмак бул өзү мертвая клеткага кирет да, чач сыяктуу эле составы кератинден турат, белоктордон турат. Барган сайын 3 айдан 6 айга чейин тырмак обновление болуп, полностью узундукка чыгып кетет. Ошондуктан негизи зыяны жок, бирок кээ бирки адамдардын агрессивный базаларга, кислота бар базаларга аллергиялары болуп калышы мүмкүн да. Ошондой адамдарга жасабай эле койгон оң болот. Сахарный диабетиктер менен ооругандарга европейский маникюр необрезной деген бар, ошондой жасап койсок болот. Кутикулалардын ашыкча эттерине тийбейбиз дагы, тырмакты формага салып эле, если клиент покрытие кылдырам десе, покрытие кылып берип койсок болот. Кош бойлуу кезинде деле жасатса боло берет, анын эч кандай организмге зыяны жок. Бирок кош бойлуу кезинде көптөгөн сырткы искусственный материалдарды организм өзү кабыл албайт. Ошондуктан каш жасатканда, мисалы кирпиктерди эктиргенде өзү организм отталкивать этип кармабай калышы мүмкүн да. Маникюр жасоодо санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо зарыл. Мисалы колдонуучу аспаптар этил спирти же атайын эриткич менен дезинфекцияланат. Аларды кайнатууга болбойт. Негизи ар бир клиент келгенде биринчи антисептическая обработка кылышыбыз керек, клиенттерге дагы, анан өзүбүзгө дагы. Ага чейин клиент менен контакт кылбайбыз. Себеби жугуштуу оорулар болуп калышы мүмкүн. Анализ жүргүзөбүз. Андан кийин маникюрду баштайбыз. Инструмент обязательно клиентке көрсөтөбүз, индикаторду. Мол свет, стерилизация болгонго чейин голубой болот. Стерилизациядан чыккандан кийин светин өзгөртөт. Бежевый же ушундай коричневый болуп калат. 3 этаптуу стерилизацияны өтөт. Стоматологдордукундай эле. Если стерилизацияны 3 этаптуу толук түрдө аткарбай сактабаса, көптөгөн гепатит С, Б, ВИЧ деген ооруларды жугуза алышы мүмкүн. Ошондуктан обязательно краф пакеттен ачылган стерилизация болгон инструменттер менен иштеш керек. Негизи тырмактын 12дей түзүлүшү бар. Алардын бириси бул кутикула деп аталат. Кутикула тырмактын үстүнө жабышып өсөт. Эмнеге дегенде бул жакта тырмактын тамыры башталат, могул жерде катуу бар. Ошол жакты сырткы бактериялардан, вирустардан защищать этиш үчүн кутикула жабышып өсөт. Биз маникюрга келгенде сөзсүз түрдө биринчи ачып алабыз. Нуржамал Төштүк кызы, Самат Сайдаматов, Ош ТВ Ар Отан көрсөтүүсү. Биздин маникюрубуз даяр болду. Бир сыра ачып, клиенттин колун жудуп келип, андан кийин покрытияга өтсөк уже боло берет. Сөзсүз маникюрдан кийин атайын кутикулага маскалар бар. Ушундай маскалар менен же болбосо кремдер менен увлажнять этип койсок болот.